Кытайдын сейсмологиялык тармагы расмий түрдө 23 январ күнү саат 02:09 Синьцзяндын Аксу префектурасынын Уши округуна жакын жерде күчү 7,1 балга жеткен жер титирөөнүн очогу 22 чакырым тереңдикте болгонун расмий аныктады. Жер титирөө Үрүмчү, Корла, Кашкар, Инин жана башка жерлерде катуу сезилген. Буга чейин 6 адам жабыркап, 47 үй урап түшкөн. Кытай сейсмологиялык тармагынын акыркы кабарына караганда 23 күнү саат 8:20 акыратта жалпы 43 жер титирөө болду. Анын 31 Ахеки округунда болуп, максималдуу күчү 5,3 балга жеткен. Учурда Куран-Сарики шаарчасында бардыгы болуп 2 адам оор, 4 адам жеңил жаракат алып, округ боюнча үйлөр ар кандай деңгээлде жабыркап, жалпысынан 47 үй урап, 78 үй жаракаттанып чыгып, 6 кой короо кулаган. Райондо жана шаарларда электр энергиясы, суу менен камсыздоо жана жылуулук калыбына келтирилди. G219 линиясы толук кошулду. S306 линиясында 2 таш кулоо жана 1 таш кулоо менен Конгвулаки айылында унаа кыймылы жабылды. Сумуташи шаарчасы Кытайдын сейсмологиялык түйүн борборунун улук инженери Хан Яньян талдоосунда бул жер титирөөнүн негизги жана авторенчилдиктери көбүрөөк болушу мүмкүн жана келечекте катуу жер титирөөлөр болушу мүмкүн экенин жокко чыгарууга болбойт, дейт. Жер титирөөдөн кийин Ахеки округу дароо шашылыш чара көрүү планын ишке киргизип, өрт өчүрүү, медициналык жана транспортту кошкондо 7 өзгөчө куткаруучу күчтөрүн түзүп, 236 унааны жана 1055 персоналды жөнөттү. Бүгүн саат 7:31 Үрүмчүдөн 126 куткаруучу Аксу аэропортуна келип, саат 10:00 87 адамдан турган 4 медициналык топ куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн жөнөп кетти.